Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Багыт программасы, студияда Эрнес Кыязов. Бүгүнкү программада кимдер жөнүндө, эмнелер жөнүндө сөз болот, ошого көңүл буруңуздар. Манас деп бакыргандан же манас болуп кетпеди кыргыз. Манастын бүгүнкү рынок турмушундагы орду ролу кандай? Жүр нарыга жасалган мамилени Манастын ысымы менен байланыштырып ашыбыз керек деп эсептейм да. Манасты бир көтөрсө менеджмент көтөрөт. Манасты өнүктүрүүнүн менеджменттик жолдору тууралуу Багытка ишкер коомдук ишмер Турусбек Мамашев маек берди. Мынакей, келген элдин баардыгы бүгүнкү күндө таң калып, кыргыздын улу таң калып кетет. Ошон үчүн мынакей Айкөл ордо. Манас өзү келсе да Бишкектеги машина тыгындарын пробка көйгөйүн, машинелерди шаарга батыруу маселесин чече албаса керек эле. 20 жылдан бери кыргыз татыктуу жол башчыга, кол башчыга, бүгүнкү заман тили менен айтканда жакшы бир президентке жарыбай койду. Ушунча кыргыздын арасынан бир манасы чыкпай койду деп, кыргыздын көптөн берки чоң арманы мына ушул. Манасыбыз жок дейбиз. Ошо манас чыкпай койгон үчүн кайран кыргыз бирде Американын качанкы президенти Джефферсонду, же азыркы өнүккөн Түркиянын түптөөчүсү Ататүрктү мисалга тартып, арга курганда мына коңшу өлкөнүн хандары Каримовго, Назарбаевке суктанган кыргыздын бүгүнкү аргасыз кебетесин айтканда не, айтпаганда не. Манасыбыз жок дейбиз. Коом кандай болсо коомду башкарган, башчылары, чоңдору да ошондой болот деген акылман кептин балким чындыгы бардыр. Президентке, өкмөткө, депутаттарга, губернатор, акимдерге нааразы болгон менен бу нааразылыктын түп жайын карай келсең, кайра эле келип кептин баары шордуу элдин өзүндө болуп чыга келет. Тиги биздин айылдын баласы турбайбы? Уруусун сүрүштүрө келсек, адигин экен, сарбагыш экен, кыпчак экен деп тарыхын токуп тай союп, кой десе болбой кой союп, ак чапан жап, ак калпак кийгизип, ак жолтоюп ашчы болуп бер анан айын деп шайлоо малында батасын бир түйүн этке саткан кайра эле ошо өзүбүздүн аксакалдар же оройураак айтканда ак шакалдар болуп чыга келет. Манасыбыз жок. Эң кур дегенде Манаска чоро болуп берчү чоролорубуз жок деп жогорку кеңештеги өкмөттөгү бүгүнкү чоролорго нааразыбыз. Тарыхтын тасмасын кичине артка түрүп карап көрсөк, ошо чоролордун баарын несі болса да биздин бала, өзүбүздүн бала. Бизге пайдасы тийбесе койсун, ошо ак үйгөгү жакта бакырып турсун деп, анан ара чолодо мен сени шайладым эле деп, ошо өзүбүздүн балдардын эшигин жыртып, уулуму ишке орноштуруп бер, кызымы кызматка коюп бер, же болбосо жер бер, үй бер деп, таза эле болбосо революция малында сени менен кошо чуркашып, керек болсо сени мен депутат кылдым, сени мен министр кылдым дешип, революция деген сөздү ала жатып алкынган псевдо революционерлердин доорунда жашап аткан сыйбыз. Манастын тукумубуз деген өз бир тең дагы кээде байкабай ошол манасыбызды бандит деп жерген маңкурттук өз бир тең. Маданиятыбызды, салт-санабызды, үрп-адатыбызды караңгы кыргыз, сасыган кыргыз деп көбүнчө орустарга эримешип, тазасынып, өзүбүз мурдубузду чүйргөн маңкурттук өз бир тең. Биз өзүбүздү айкөлбүз, ак жүрөкпүз, пейлибиз кенен деп эсептеп, керек болсо бир тобубуздун атына Путин чокусу деп наам ыйгарып, манасыбызды болсо этнический россиянин деп орустарга чын бейилден кучак жайсак, кээ бир орус жолдоштор мунубузду дасторкон жайып жагалданган кошоматтык деп түшүнөт экен потом. Корккондук катары түшүнөт экен. Мисалы, ойку кайкы басып оргу баргы сүйлөгөн Орусиянын ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский Кыргызстандын Орусияга бересе карыздын ордуна Ысык көлдү ала турушубуз керек деп дөөрүгөнү өткөн аптадагы окуялардын алдыңкыларынын бири болду. Выступают здесь Киргизия. Хоть один раз там были вы в Киргизии? Кто-то, может быть, был, делегацию приехал. Барыңар эле Киргизия дейсиңер, силер өзү агал өлкөдө болуп көрдүңөр беле? Мен бир курдай делегация менен барып калсам, тосуп алышып тамак берип койгузду. Парламентке алып барып дагы тамак берип сыйлашты. Чыгыш эли өзү ошентип сыйкор болот. Мени Казакстандын чек арасында эле тосуп алышып, тамак-самагын берип сыйлап башташкан. Ысыктын күнүндө. Анан тоого алып чыгышты, ал жакта да тамак. Мен өзүм ал жакта туулгам, өскөм. Бишкек это была маленькая деревушка. Кайсы бир замандарда Бишкек кичинекей эле кыштак болчу. Азыр эми чоң калага айланды. Ошо каланы советтик бийлик куруп берген негизи. Азыр Кыргызстан таң калып атат. Бу кантип Россия карызды кечип атат деп. Биз кечмек түгүл, алар үчүн баарын жасап берип атабыз. Негизи ал жакта мал, кой, төө багып эле жанын багышчу. Бул өлкөнүн дарбыз, кон, алча, алма, мөмө жемиши укмуш. Арбузы, дыни, всё. Орус падышалыгы орногонго чейин алар өздөрүнүн жепирейген тамдарында тоолордо жашашчу.
Орус падышалыгы орногондон бери ал өлкөдө баары тартипте болчу. Орустарды пир тутуп сыйлап турушчу. Советтик бийлик малында техника барды, инженерлер барды, машина жүрө баштады, шаарлар курулду. Анан бул системанын баары бир күндө талкаланды. Эми алар дагы эле илгеркидей Москва баарын кылып берет дегенден арыла элек. При советской власти все давала Москва. И сейчас они считают, что уже новая власть и у нас, и у них. Мы должны давать. Давай поедем попросим. Кандидаты в президенты, один ко мне приехал, говорит, давай, помоги, чтобы я стал президентом, я вам отдам область целую, там 6 областей. Что не готовы отдавать. Азыркы орус бийлиги деле алар үчүн бирдеме жасап бериш керек деп ойлошот. Алар маал-малы менен Орусияга жардам сурап келүүнү адат кылып алышкан. Мына шайлоо убагында бир талапкер мага келип президент болгонго жардам бер, жардамың үчүн бир облусту берем дейт. Алар чынында эле бергенге даяр. Чынында бул өлкөдө алтын, уран сыяктуу кен байлыктар өтө көп. Суу ресурстары бар. Эгер алар анысын бергиси келбесе, Кыргызстанда Ысык көл деген ажайып көлү бар. Кара деңизге караганда бул көл керемет. Жээгиндеги куму укмуш. Айланасындагы айылдардын баарында орусча сүйлөшөт. Москвадан Ысык көлдүн жээгине чейин темир жол менен барып түшсөк гана. Орусиянын карызын кечүүнүн ушундай жолдорун пайдалансак болмок. Бирок биздин министрлер андай кыла албайт. Но не умеют наши министры и все, кто занимается этим, до сих пор по советской схеме дать и простить. Два глагола: дать и простить. А за чей счет? За счет нашего народа. Ар бир айылдын бир чаар баш тентеги болгон сымал, ар бир өлкөнүн чаар башы тентеги жиндиси болот эмеспи? Жириновскийдин бул жиндилигинин кезектеги шоу катары кабыл алса деле болот, бирок анын айткандарында кыргыздар өзүнө сабак алчу күзгүгө каранып бир оңдончу маңкурттук маселелерибиз бар экенин моюнга алышыбыз керек. Маңкурт деген ким жана эмне экенин кыргызга түшүндүргөн Чыңгыз Айтматов чыгармаларын орус тилинде жазып, орус тили аркылуу даңкы чыкканы бул факт жана мунусу үчүн орус тилине кыргыздардын чоң рахмат. Бирок маңкурт деген сөздүн мазмунуна келгенде бүгүнкү Манастын урпактарынын намысына тийчү, арына келчү себептери көп. Башкасын коюп Манасты айт дегенде бүгүн кыргыз Манасына, демек өзүнө кандай мамиле кылып атат? Манас деп бакырганыбыз менен кулаалы таптап куш кыла албай, курама кылып журт кыла албай, аргабыз кетип делдиреп турган жокпузбу? Манастын рухун сыйлап курган бир эмес бир нече эстеликтерибиз бар. Бишкекте, Таласта, Ошто, Баткенде, атүгүл Россияда. Манас деген бөбөктөрүбүз, Манас деген шыңгабой жигиттерибиз, Манас деген кишилерибиз, карыяларыбыз бар Манас деген. Алган эмес бүгүнкү рынок заманында конокко барганда колдуктап алчу Манас деген коньягыбыз бар. Атүгүл майда чүйдө саткан Манас деген камогубуз дагы бар. Кыскасы жашоо тиричиликте Манас деген ат биз менен кошо жашап эле келаткан сейт. Бирок эмнегедир чыныгы Манас бүгүнкү кыргыздын рухунда адырынча пайда боло электей. Теманы кесиптешим Элвира Байсаева улантат. Өзүң көргөн семетей, атаңдын көргөн жан көрбөгөн таладан жараткан Кудайга тейин, арам өлөрбө кем жазадан чыккан баламдан. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин самолет Манас аэропортуна келип конду. Мына ушинтип Кыргызстандын кооз жаратылышы, бай тарых менен таанышам деген мейли европалык, мейли Чыгыш Азиядан, деги эле дүйнө жүзүнөн келген коноктор Кыргызстан менен таанышууну мына ушул Манас аэропортунан башташат. Кыргызстанга алгач келген коноктор кулалы таптап куш кылып курама жайып журт кылган Манастын мекенинде анын руху, кадыр баркы жогору болсо керек деп ойлошу мүмкүн. Кантсе да жөн жеринин аэропортуна чейин Манас деп аталбаса керек деген пикир. Мен билгенден ошол Манас атын жазуучубуз Чыңгыз Түркүс Айтматов коюп кеткен, туура кылган. Манас аэропортунда чет мамлекетке узап жаткандардан Манас тууралуу маалымат алып, Манастан 4 сап билгендерди Манас айттырып көрөлү дедик. Мындай өнөрлүүлөр болгон жок тилекке каршы. Кубандырганы чет элдик коноктордун кээ бири Манасты журт башын бириктирген каарман катары сыпаттаса, башкалары ал туурасында маалыматы жок экенин айтып кейтишти. Манас тууралуу анча деле маалыматым жок. Кыргызстанга да биринчи жолу келишим. 2 күн мурда келгем. Мен үчүн Манас ал баатыр болсо керек.
İşte hemen ata bindi. Манас кичинесинен атка минген. Досторун чогултуп алып, монголдор Кытайлар менен согушуп, аларды багынткан. Ал түрк элдеринин атасы болгон уламыштарда ал жөнүндө жазылат. Манас аэропортунда Саякбай, Сагынбай өңдүү манасчылардын аткаруусунда Манас эпосунан үзүндүлөр жаңырып турса, аэропорттун атына заты жарашып, балким кызыгуу да жогору болот беле. Андай болбосо да жок дегенде кире бериштеги чоң экранда чет тилде эмес кыргыз тилинде ырлар ырдалып турганы сүйүндүрөт. Кыргызча ырлар, кыргызча жаңырган музыка аэропортко келген коноктордун көбүнүн көңүлүн көтөрөт. Бул жака келген меймандардын баары аттин Кыргызстанда бардык жеринде абал ушундай турбайбы деп ойлоп калышы мүмкүн. Атаган ат ошондой болсо гана. Аты Хусейн болгон кара тору баланын атасы мароккалык, апасы француз. Бишкекте мектепте окуйт. Кыргыз тили сабагын жакшы көрөт. Башына калпак кийип, кадимки манасчылар өңдүү манас айтып сынактарга катышат. Жаш таланттар конкурсуна алдын ала көрүлүп жаткан даярдык. Айзак жатыр бели биз, азирет кожум тил алса, темир тиштен түрт келип, бекеген нүртү түрт түшүп, самма телде калды деп, Туурукбайды алды деп, нактар алып колуңа. Элбарс манас айтып жарышууда өзү менен теңдер арасында эч кимге ат салдырбайт. Элден башкача өзгөчөлүгү бар, манасты жаттабайт. 2 жашынан тили чыга элек, сөздөрдү айта албаганына карабай, кадимки манасчылардай отуруп алып кыраатын келтирип наристе кезинен манас айта баштаган. Курт кумурка жаны бар, тилүү жаным бар оксун, жору көпчө мокту, жылууларда оксун, Алтайда турга жакыптын, төдө олду арабары. Мектепке 5 жашынан эрте барса да классташтарынан артта калбайт. Манасты да катырат, шоктук, тентектик кылганга да жетишет. Мектепте жалаң 5ке окуган окуучулардан. Жакшы болгондон бүттү жакшы көрөт. Жакшы көргөндөн дене тарбия менен математика жакшы көрөм. Сүрөттү да жакшы көрөм. Сүрөттү атканда жакшы көрөсүң. Ачың койгондо ким болгуң келет? Манасчы болгум келет. 2 жарым жаш тили чыгып элек кезде эле ушинтип эле манастын оонуна салып манас айта баштады да, өзүнөн өзү эле. Тилин келбейт манаскачы. Эми сөздөрүн билбейт, бирок оонун баягы манас айтканына окшоштурат да. Кээде уктуп атып деле түшүндө манас айта берет. Анан эртең менен эрте туруп балдар араң туруп барып кол бетин жуйт го. Уйкусунан ачылбай. Бул болсо эртең менен туруп алып барып алып бети колун жууп атып деле манас айтып берет. Элбарстын манасчылык жана башка жөндөмдөрү ата-энесинин тарбиясы көмөгү менен ачылып өркүндөп өсүүдө. Болбосо өлкөдө мындай таланттардын көбүнүн өнөрү көмүскө бойдон калат. Себеби мектептерде, окуу жайларда манас эпосын ийне жибине чейин балдардын түшүнүгүнө жеткирүү жеткиликтүү жүрбөй келет. Түп безиндин ар жагында Сазаң шаң деген жери бар дейт. Эсиңдесиңер Мында отургандар мектеп окуучулары же студенттер эмес. Манас таануу сабагын берүү боюнча өз ыктыяры менен даярдык көрүп, лекция окууларга катышып жаткан мугалим эжегайлар. Буга чейин мектептерде манас таануу сабактары киргизилип, бирок мугалим жетишпейт деген себеп менен көпчүлүк учурда өтпөй келсе, эми аталган маселе оңунан чечилчүдөй. Бу Кыргызстан бардагы Кыргызстандын борборунда манастын музейи жок. Манастын борбору жок. Башка элдерден келип аткан саякатчыларга же болбосо улуу конокторго көрсөтө турган жер жок. Күн түнү жаштары дагы, аксакалдары дагы барып, эс алып, анан сыйынып тура турган, көп нерселерди билип, үйрөнүп, угуп келе турган манасчылар дайыма ошол жерде манас айтып тура турган бир жер болуш керек. Ошонун бери жагында академия түзөлүү, 10-12 кабат, ал жерде илимий изилдөө болуш керек. Өзүнүн келечектеги телевидениеси болуш керек. Мен Ушинтип үйлөнгөндөр келип кыдырып сүрөткө эле түшчү жерге айланып калган Манас айыл комплексинин башкы максаты манастын чоролорунун, манастын тарыхын берген композициялар. Кыргыздын баалуулуктарын даңазалайт деген ниет менен курулган. Эми болсо четинен урап кадыр баркы кетип жаткандай. Уядан караса, айтаралаң ат минген, тараласыңдың ат минген, таңыржарға шым кийген, түпөгүн жок айдалап, жанана жаллаңгыл пайданган, алтынлайдер көп болду, эсиндегин азгандын жалгызга, талак кылган буттарын, таштапкы тай буттарын, өлбөгөн жерден Борбор калаада сыйлуу меймандарды тосчу Айкөл Ордо деген жай бар. Айкөл деген атка татыса Кыргызда бир манас татыктуу болгон. Айкөл Ордо комплекси мына ошол манастын атын алып жүрөт. Ката сүрөп алыптыр. Буян жагын караса, өгүрөпү соң кийип,
Oğlasın atınken, Karnapur Sancamak'a, Kırgızlardın kırana, Kambalsaydın çuvağa, Alısın adamın жетпеген, аттан тиши өтпеген, аты Четтен келген чоң абройлуу конокторду расмий жагынан алганда ак үйдөн тосушат, же резиденциядан. Анан ал конокторду кыргыз жыттанган, кыргыздын руху анкып турган кай жерге алып барсак деген маселе келип чыгат. Айкөл Ордо мына ошондой конокторго кыргыздын манасын тааныта турган жер. Мисалы жакында эле Кыргызстанга түрк премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган келгенде сый тамак мына ушул Айкөл Ордодо берилди. Түрк коноктор тамак аш ичпей эле көбүнчө Айкөл Ордодогу манастын таржымалына, Саякбай сыяктуу манасчыларына кыргыздын көчмөн рухуна кызыгып, кайра сүрөткө түшүп, сүрөткө тартып сонуркашкан. Аттан тиши өтпеген, аты берген бұлғаға, ашқиқи құлсырен, салы бейіп чуачаң, ошо сүріп алып тұр, мұнмошан үгіргенде, қайран жеңем дорумдың, көзін жашы төгілді. Максат эптеп эле тамак жеп, тамакка тоюп кетип калуу эмес дейт Айкөл Ордо комплексинин негиздөөчүсү Турусбек Мамашев. Бу жерге келген элдер манас деген ким экенин, кыргыз деген ким экенин, кыргыздын салт саанасы, тарыхы таржымалынан өйдө көптөгөн жасалгаларда, көркөм композицияларда камтылган. Қарап көрсең тай тұрым құдай бетін салбаған башын жерген салыптың осы кезден берекең алда баш қачағанаң чурхабады. Дөлөт, азыр биз сизди ушул Борбордук аянтчанын чоң ортосуна алып барып олтургузуп манас айттыралы деп турабыз да. Максатыбыз мындай. Ушул жерде сейилдеп жүргөн эл сиздин жаныңызга келип, сиздин манасыңызды угабы, укпайбы, байкап көрөлү дейбиз да. Манастын маанисин айтып, анын баркын көтөрүү керек деп убарат тарткандардын катарында журналист Шайырбек Абдрахманов добуш автордук берүүсүндө далай ирет аталган көйгөйлүү теманы көтөрүп чыккан. Манасчыларга көңүл бурулбай жатат. Кыргыздын байлыгы бул манас деп айтпаган сөзү барбаган жери калбаган. Өз демилгеси менен атайын манасчыны Борбордук аянтка чакырып, ошол жерден элге манас айттыргандардан. Мындан 3 жыл мурда белгилүү журналист Шайырбек Абдрахмановдун манасчыларга манас эпосуна болгон карапайым калктын, шаардыктардын мамилесин текшерүү ыкмасын бүгүн дагы биз колдонуп көрөлү деп чечтик. Биздин максатыбыз ушул 2-3 жылдан кийин биздин шаар тургундары карапайым калктын манаска болгон мамилеси кандай өзгөрдү. Мындан 2-3 жыл мурда эле ушул Шайырбек мырза дал ушул Ала Тоо аянтынан, бирок тигил тарабынан аянттын так ортосуна манасчыны отургузуп алып манас айттырган болсо, бүгүн биз мына бул Айкөл манас эстелигинин алдына белгилүү манасчы, Кыргызстанга белгилүү манасчы Рыспай Исаков агабызды чакырып, ошол агабызды манас айттырган турабыз. Дагы туруп ойойлайт, даналап муну болжолдойт, бегиндиктин коңурбай, каканга койгон нурнотуп, кагушун коңур чебекен. Манасчыны бул сапар Айкөл манастын эстелигинин алдына отургуздук. Рыспай Исаков күпүлдөп манас эпосунан тагыраагы айчүрөктүн акуу болуп учканынан үзүндү айта баштады. А дегенде тегеректегилер эмне болуп кеткенин түшүнбөй таң калгандай эле болушту. Акырында Борбордук аянтта жүргөндүн баары келе баштады. Атүгүл мына бул жаңы үйлөнгөн жубайларда кайдыгер өтүп кете алышкан жок. Манасчыга кулак салып тыңшай калышты. Келинчеги күйөөсүнүн колунан тартып кетпегенде жолдошу кечке манасты тыңдап отурчудай. Асыл жеңең айчүрөк акуу бол кыдырып А дегенде мына бул эки кыз, андан кийин мындагы жигиттер 15 мүнөт өтпөй аянтта жүргөндүн көбү ар тараптан манасчынын үнүн угуп, агылып манасчынын айланасына топтола калышты. Кары жашы дебей баары манас айтууну сагынгандай. Рыспай Исаков жарым саатка жетпеген убакыт ичинде эле манастын касиети күчү менен көпчүлүктү өзүнө арбап алды. Бизге ал баатырдын, Айкөл атабыздын жүрүшү, кылган иши баары сабак болуш керек. Кийинки муун ошого карап түзөлүшүбүз керек. Биздин бабалар балдарды, неберелерди, чөбөрөлөрдү, баатырларды, акылмандарды, чечендерди, көсөмдөрдү баарысын ушул манас атабыздын жомогу менен тарбиялап келген. Тилекке каршы биз азыркы күндө ооз учунан гана сөз кылып калганыбыз болбосо, тереңинен билип, тереңинен кабылдабай, ошонун натыйжасында ар кимди туураганга аракет кылып, өзүбүздүн өзөгүбүздү таппай, өзөлөнүп жаткан кезибиз. Борбордук аянтта мал менен ушинтип манас угуп турсак кандай жакшы болмок эле дегендер. Манасчыны айланчыктап, эстеликке сүрөткө түшүп, кубаныч коюнуна батпаган кыргыздар. Демократия деген окат кишини ушундай бир тарбияга үйрөтөт экен. Улутуң кыргыз болгон менен кааласаң кыргыз болбой, кыргызды сүйбөй тескерисинче жерсең дагы өз укугуң. Эгер кааласаң манаска түкүрүп Илиада менен Одиссеяны же Конфуцийди же болбосо Карнегинин китептерин кучактап башыңа жазанып уктасаң дагы өз эркиң.
Кыргыздын тоолоруна, зоолоруна шаркырап аккан суусуна, жаратылышына таң калбай этпей, модасы, техникасы өнүккөн өлкөлөргө суктанып, кыргыз болуп туулбай, еврей, немис же япон болуп калбай не болдум деп арман кылып, кыргызды өлө жек көрсөң дагы өз укугуң. Bir söz менен айтканда мажбурлап Манасты сүйдүрө албай турган, кыстап зордоп кыргызды сүйдүрө албай турган демократиялык коомдо жашап атканыбыз дагы чын. Мындай шартта Манасыбыздын абалы кантет? Рух менен эмес, пул менен, акыл менен эмес, акча менен адамзаттын аң сезимин жөөлөй баштаган капитализм шартында улутуңду сүй, тарыхыңды, Манасыңды сүй деп айтуудан майнап чыгабы? Майнап чыгарынын жолдору көп. Болгону анын тилин билиш керек дешет биздин кээ бир инсандарыбыз. Бүгүнкү замандын шартына жараша менеджмент деген нерсе чыкты. Манасты деле ошо менеджменттин тили менен жашообузга сиңдирип, жашоонун өзү Манасты сүйдүрө тургандай, Манаска күйдүрө тургандай кылып, жолдорду табууга болорун ары ишкер, ары коомдук ишмер Турусбек Мамашев мага берген маегинде билдирди. Айкөл Манастын руху менен менеджментти айкалыштырып, Бишкекте Айкөл Ордо деген маданий комплекс курган Турусбек Мамашевке кандай суроолор берилди, кандай жооптор алынды, маекке көңүл буруңуздар. Patsalında çamından, çoluk koyun varsından, can-canında gamından, bir çalında su yol var, ben dediğimde yangıl var, birinden tıngamından. Турусбек мырза, ассаламу алейкум. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, Айкөл деген сөз кыргызда бир эле инсанга тиешелүү болгон, ал Манаска. Комплекстин Айкөл Ордо деп аталышынын эмне мааниси бар? Деги эле сиздин Манаска болгон мамилеңиз. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз элине ушул Манас атабызды баатыр катары эмес, ушул Айкөл инсан катары ушундай бир таанылы деген ниетте мына Айкөл Манас деп жазылды. Ушул ачылышында келген биздин улуу инсандар айтты да, Айкөлгө келгенден кийин атабыздын ордосун салыш керек деп. Анан биз убактылуу аркасында мынакей чоң тетигини, чатырды, ошондой ордосу деп ошо ортосун салдык да. Себеби ошол именно ошол жерде отуруп алып, баягы ошол Манас атабыз жөнүндө сүйлөшүп, айтып, Манас айтылып, атабыздын атына, затына жараша баягы ошо ордосун мынакей курдук. Ондай карасаңыз, ошо ордого татыктуу, атабыздын ордосун татыктуу кылып салдык да. Кудай буйрса, атабыздын айкели дагы ошо менен бирге мынакей ордосу дагы жанында оң капталынан орун алып, бүгүнкү күндө биздин борборубуз дагы Бишкектеги бирден бир өзүнчө бир касиеттүү бир ушундай жер болуп калды да. Бу жакка келген чет элдик мейман ушундай бир улуттук бир сезимди бир козгогон ушундай бир нерсени көргүсү келет да. Сиз эми бул кыргыз айылы деп атасыз да, баягыдан бери сөзүңүздө кыргыз айылы деп. Эмнеси менен бул кыргыз айылы? Бизге сырттан келген коноктор бир жака баратып, же көлгө баратып, же жолдон бир кандайдыр бир эски кийир, мындай адам уяла турган боз үйдү көрүп, ошентип токтот дейт дагы. Анан кийин ошону карап, анан биздин ошо көчмөн эл, ошого жараша бизге мүнөз берип, ушундай бир окуя болгондо бизде. Мен өз көзүм менен көргөм да, ушу болгон окуя. Көрүп туруп, мына ушундай боз үйдө жашайт экен. Ушундай жерде мындай тамак ичет экен, могу кесе менен. Мындай экен, тигиндей экен деп баягы бизди бир жалаңгыч кылып көрсөткөн да. Көрдүңүзбү? Ошондо мен ойго келгенде, жок, анда борбордон бир ушу кыргыздын ким экенин биринчи борбордон таанысын деп, мен биринчи болуп Кыргызстанда ушул борбордон ушул жерден кыргыз айылын ачканбыз. Кыргызстанга келген ар бир инсан кыргыздын улуулугун, касиетин сезип, бизге бир жакшы ушундай баа берип кеткен, ошондой күндү эңсечүбүз да. Ошол күн аткарылды, мына бүгүнкү күнгө чейин. Дагы эле ошол эле бир мисал, кече мынакей Түркиянын премьер-министри ушул жерден бизнес форум өткөрүп, ушул жерге келип алып, карашып, отуруп тамак ичпей эле ошол боз үйдүн карап отурушту. Бул дагы кыргыздын улуулугуна баа бергендиги. Турусбек мырза, мына Манас дегенде биз Манасты демейде чоң салтанаттарда, чоң бир симпозиумдарда же атайын бир Манас боюнча атайын бир ушундай бир чогулуштар болгондо эстейбиз. Анан деги эле ушул Манас кыргыздын каны жанына сиңип, күнүмдүк турмушта жашагандай деңгээлде ушундай Манасты өнүктүрүү үчүн кандай нерселер керек болуп турат кыргыз элине? Бүгүн алсырап мынантип башаламан болуп, бөлүнүп, түштүк түндүк болуп, анан ууруларга бөлүнүп отурабыз да. Ошон үчүн бүгүн ушул Манас атабыздын осуяты, ошол менен бирге баягы ушул баарын топтоп, бир эл кылып, баарын түптөп, ынтымак алып келип, биримдик алып келип, биздин күчүбүз ошондо да, кыргыз элинин күчү ошондо. Ошол биримдик, ошол ынтымак эгер алып келип, ошол атабыз аркылуу бирге турган болсок, менимче бул кыргыз эли өзүнчө бир баягы жакшы жеңишке утушка ээ болот. Манас деген атты момпо сууга дагы, коньякка дагы бир ушундай бир буюн тайымдарга коюп алып туруп, рынок заманда ушундай боло баштады да. Бул бир четимде карасаң капитализмдин мыйзам ченемдүүлүгү көрүнүшүнө түйлөп, бирок ошентсе дагы сиз ушул Манастын урпагы катары ушул көрүнүшкө сиздин көз карашыңыз кандай? Манас атабыздын атын
болбогон нерсе койгондук туура эмес да өзү негизи. Биз тескерисинче атабыздын Айкөл Манас анан Айкөл Ордо деп ошо ордосун мынакей ушу келген элдин баардыгы бүгүнкү күндө ушу таң калып, кыргыздын улу таң калып келип атат. Ошон үчүн мынакей Айкөл Ордо. Чыгармачыл адам Манасты көтөрүш керек деген үмүттө мындай жан дүйнө менен кыйкыра беребиз. Бизнести кандай бир жол жоболор менен канткенде ушул Манасты өйдө көтөрүп, Манасты өнүктүрө алабыз. Мынакей өзүңөр ошол ЛТР телевидениясы жылда өткөрөсүңөр. Бүт манасчылардын баарын чогултуп алып, бир нече күн отургузуп алып, айтып, ушундай саясат керек да. Канчалык биз Манасты айтып, Манаска ошол тазим кылып, ошол осуяттарын, ошол үнүн жаңыртып, улуулугун жаңыртып турган болсок, ошончолук бүгүн ошол эл ойгонуп, улуу Манас атабыздын баягы духу кирип, энергиясы кирип, өзүнчө бир жакшы бир оңол болот. Ошон үчүн менимче ушундай бир даңазалаш керек. Манасты күнү түнү айтыш керек. Манасты бардык жерде айтыш керек. Каталында чамынган чоңук жол барсынан, жан-жанында камынган, бет алдында су жол бор. Менде де мындай жан болбос, беренен тыңганман. Айкөл Ордо деп, ошо Айкөл Ордо комплексинин ичинде турабыз да. Бул жака келген чет элдик конок сиздин баамыңызда кандай таасирде болот? Мынакей, карабайсыз, биздин шырдак, биздин мынакей таар сокмолорубуз, бүт барды мынакей кийизден жасалган буюмдар, чий. Бул жерге тамак ичкен эле гана кирбей, бул жерде кыргыз деген ким экенин кошо билип, улуулугун, касиетин биринчи кадам шилтегенде эле сезет да. Кандай адам болот? Кетип калбайбы? Кийиз деген Туура. Кирели анда? Келиңиз, кош келиңиз, мынакей. Негизинен келип эле тамак ичип кеткенде эмес, негизинен келип бул жерден ушу кыргыздын улуулугун, кыргыздын бийиктигин сезип, ушу кыргыздын каада салты деги эле ушул кыргыздын касиеттерине таазим кылып баш ийип, бул жерде негизги максат ушу кыргыздын улуулугун, касиетин ушул биздин элге, журтка ушу үйрөтүү, сиңирүү. Булундай кандай станок менен жасагансыңар деп таң калып атат да. Кыргыздын баягы кол өнөрчүлөрдүн касиети ушунда да. Чет өлкөлүк коноктор бияка келгенден кийин, бул Манастын атын алып жүргөн ушундай комплекс турбайбы деп таң калып бүткөндөн кийин эми ал өзүнчө. Бирок мындай бул жердин дааратканасы кайсы жер дегенде, мисалы үчүн көп жерлерде ошо даараткана жагынан уят болуп калчу элек да. Бул жакта кандай ошо дааратканасын көрсөк болобу? Мен билем, сен даараткана боюнча мындай өтө көп мындай проблеманы көтөрүп жүрөсүң да. Ошон үчүн бул жерде баардык эске алынган. Мынакей азыр көрүп чыгабыз. Бирсек боло береби? Бул жерде эч уят боло турган бир дагы бир неме жок да. Тарыхы улуу, наркы улуу эл экен деп ал жагына да ыраазы болот экен, анан бул жагына кирип да ыраазы боло тургандай кылыптыр. Кичинекей жерден уябыз да. Кичине жерден уят болобуз да. Бул жагы да жакшы экен. Ошол эле Манаска эч кандай микрофону жок эле манасчыларды билесиз го. Ушул Манас айттырып бир ошентсеңер да болмок экен да. Ошондой шарттар барбы? Шартыбыз бар. Азыр мынакей барып Саякбай атабыз менен учурашабыз. Ошол жерде Манас айтып бир ааламды багындырган азыр ошол убакытты өзүңүздөр күбө болосуздар. Мынакей азыр сыртка чыгып. Бул биздин бозуй пульт менен ачылат турбайбы? Жөн эле унутпайбыз. Колуңузду унутуп койсоңуз ачылат. Мына Манас атабыз бияктан Саякбай атабыз Манас айтып атат. Манасчыларды алып келип берген Манас айттырса дагы, Ооба. Ошо сиздер менен чогуу ушул жерде баягы керек болсо отуруп алып, күндө айлап айттырып койсо болот да бул жерде. Аалам дейлеп отурбай, карабайсыз мынакей. Аалам дейлеп өзүнчө мынакей Манас атабыздын дүйнөсүнө кирип кетти. Мына айтып атпайбы. Мисалы үчүн чет элдик коноктор келсе да, анан сурайт да бул эмне деп, анан атайын гид да болот да, же өзүңүз эле түшүндүрүп турасыз? Жок, гид бар. Бу жерде биздин администрация биякта балдардын баары билет. Манасты жакшы билген, Сөзсүз түрдө бүт баарын айтып берет. Тамак ичип атып да, Манас угуп атып дагы сиз бул шырдак биздин кыргыздын дүйнөсүнө киресиз да мынакей. Ойма чийме бул өзүнчө бир дүйнө да. Болсо тоолор. Бул тоолор мынакей. Биздин Ала тоо, биздин кыргыздын бийик тоолору, мына ошол эле пирамида, бийик чокулар мынакей. Чокунун үстүндө биздин тотемдер, биздин касиеттер, биздин көчмөн эл, көчмөн дух, улуу жибек жолу. Мына кармап көрүңүз, кадимки кийиз, кыргыздын кийизи, ооба. Алыстан караганда бирок мындай билинбейт экен, жакында чындап эле бүт баары кийиз да. Бийиктиги канча дедиңиз? Бийиктиги 22 метр. 22. Ушул полдон мына. Ушунун баарын кийиз менен каптап чыккансыңар. Бүт үстү сыртып, бүт бардыгы. Турушбек мырза, маегиңизге чоң рахмат.
ушундай кыргыз деген ушундай патриоттулугуңуз менен баарыбызга үлгү болуп жүрө беришиңизге мен чын дилден тилектешмин. Майыңызга чоң рахмат. Patadında çamından, çoluk yol varsından, yanında gamından, bir tavında sus yol var, bir dediminde yandılır, birinden tıngamdan. Биздин улуу манасыбыз бар, биз улуу тарыхы бар кыргызбыз деген өзү менен чынын айтыш керек. Дүйнө жүзүндө кыргыз деген эл бар экенин көптөрү билишпейт. Чет өлкөлөргө барып калганда I live in Kyrgyzstan деп англисче айтсаң, Курдистанда жашайсыңбы деп сурап, сени көзү бүтүк Кытай, Япон же Корея экен деп эсептешет. Кыргыз деген улуттун дүйнө жүзүндөгү ыты-жыты жок имиджин жайына коелу, мына эркелеп постсоветтик өлкөлөрдө бизди тоолордо коюп аккан, мал кайтарган киргиз деп ойлошот. Эми акыркы 10 жыл ичинде тиги жактан Америка кыргыздарды ак үйдө ашып кирип, президенттерин кууган азамат эл экен, демократ эл экен деп мактап далыдан таптаса, бер жакта Орусия, Өзбекстан, Казакстан бизди хандарынан коркпой куби ишкени менен өлкөсүндө бир өнүгүү өсүүсү жок, бири-бирин чукулашкан өлкө деп кыйгынан карашат. Ким эмне десе ошо десин, сөздүн тоготер жери кыргыз жалкоо, кыргыз эринчек, кыргыз жатыучер деген тескери имиджди жоготпойлу деген эле сөз. Mercedes, BMW чыгарып немис боло албашыбыз мүмкүн. Toyota, Honda чыгарып Япон болуп кете албашыбыз дагы турган иш. Ал эмес Жигули, Лада, КамАЗ же Калашников чыгарып орус дагы боло албайбыз. Акыры келип өзүбүздүн манасыбыз, манас мураска калтырган тоолуу, зоолуу, сулуу жаратылышыбыз менен мактанышка туура келет. Жөн эле мактана бербей, Турусбек Мамашев сыяктуу менеджерлерибиз элдин менеджменттин мамлекеттик деңгээлде жолго коюп алып, анан мактанбасак, манас дей бергенден же манас болуп кетпейт экенбиз. Манас деген дүйнөдөн, Манас деген ааламдан, Манас деген асмандан жерге карай түшүп Бишкектин Манас көчөсүндө ойгоно турган болсок, эмнени көрөбүз? Албетте, борбор каланын майда чоң проблемаларын. Жолдоруна машина батпаган тыгындарды, ушу тыгындар, пробкалар качан жоголор экен деп сөкүнгөн, мэрди сөккөн, мэрияны сөккөн айдоочуларды көрөбүз. Дагы эмнелерди көрөбүз? Колдоруна ала таяк кармап, сарала кийим кийип, ошо бири-бирине шыкалган машинелерди ары бери багыттап, жүгөндөчүсүн жүгөндөө, аркандачысын аркандап, иш кылган парковщиктерди көрөбүз. Парковщик деген кесипке кыска нуска кандай кыргызча которулат? Бул боюнча кыргыз филологдор азыр ойлонуп, сөздүктөрдү казып издеп атса керек. Бул кесиптин маани мазмунуна келсек, илгери ары бери каттыган атчандар, төөчөндөр кайсы бир жерге келип конгондо, аттарды төөлөрдү ары алып кетип, чылбырдан аса байлаган жигиттер болор эле. Бүгүнкү күндө Бишкекте машинелерди токтоочу жага токтотуп, кайра чыгарып, таяк булгалап иштеген парковщиктер деле ошо маанидеги жигиттер. Сөз төркүнү бул кесипте деле эмес. Сөздүн окоту акыркы учурда Бишкекте мыйзамдуудагы, мыйзамсыздагы автомашина токтоочу жайлар көбөйүп, анан бул бизнесте ким бирөөлөрдөн арамзаалык менен пайда көрүп жатканы, же аларды көзөмөлдөгөн, кой ай деп тескебеген мамлекеттик орган болбогону жөнүндө сөз жүрүүдө. Теманы журналист Мерим Баялиева улантат. 5 миллиондан ашуун калкы бар өлкөдө фабрика, заводдор жок десе, ага карабастан КМШ мамлекеттеринин арасынан ошол аталган өлкөдө ар бир экинчи жаран кымбат баалуу автоунан айдап жүрүшөт. Бул кайсыл өлкө? Мына ушундай табышмак Орусиянын поле чудес эле берүүсүнөн жандырылган болчу. Ошол кездеги катышуучулар бири дагы кайсыл мамлекет экенин билбей коюшуп, арасынан бир адам чыгып Кыргызстан деп айтат. Бул көпчүлүктү таң калтырып, кантип эле жакыр өлкөдө ар бир экинчи адам кымбат баалуу унаны айдап жүрсүн деген таң калуу сезимдери жаралган. Жандырылган табышмактын чындыгы бар. Өлкөдөгү ири соода борборлору, заңгыраган ишканалар, бийик көп кабаттуу үйлөр, чет өлкөлүктөрдү тоскон конок үйлөрү жана саясий талкуулардын борбору болгон Бишкекте эле бүгүнкү күндө 160 миңден ашуун унаа бар. Алардын 15 миңдейи юридикалык тарапка таандык болсо, калган 145 миңи жеке жарандардыгы. Мындан сырткары борборго күнүнө 15 миңден ашуун машина кирип чыгаарын эстен чыгарбаш керек. Көп сандагы унаалардын баары каяка батат. Булардын бир бөлүгү унаа базарына, экинчиси токтотуучу жайга, дагы бири жолдордун боюна. Ал эми ал жерге батпай калгандар болсо тартынбай туруу эле адамдар жөө басуучу жер менен көк чөптүн үстүнө барып жайгашып алат. Башка айла жок. Анткени шаарда жолдор тар, атайын темир тулпарды токтотуучу жай жетишпейт. Ушундан улам унаа жайынын маселеси учурдун чоң көйгөйүнө айланды.
Заседание «Проблема с парковкой в городе». У кого какие предложения? Может, построить большую подземную парковку? Не. А как же метро, коммуникации? Это вообще не вариант. А давайте сделаем многоэтажную парковку с лифтом для машин. Унаа токтотуучу жайдын маселеси айтылуу эле келет, бирок такыр чечилбейт. Ал ортодо шаарда машиналардын саны өсүп, унаалар негизги жолдордун четине токтоого мажбур. Бул жерде өзүнчө тартип киргизилген. Ар бир токтогон темир тулпардан ак алынат. Они не могут быть предупреждены, потому что он вот так стоит. Я могу его вообще отвернуть вот так. То есть, что это такое? Или вообще я могу снять и унести домой. То есть вот как это что, парковка вот это называется? Или что это такое? Вот. Акы төлөнүүчү жай деген белгини ары бери оодарып, жулуп ыргытууга дайыр болгон жаш активист Айбек Баратовдун мындай жооругуна жүйөлүү себептер бар. Акы деген жазууну көрүп алып эмес, болгону ошол белгилер туура эмес жерге жайгаштырылганы кыжырлантат Баратовду. Себеби алыстан келе жаткан айдоочу белгини көрбөй келип токтойт. Кайра чыгып бара жатканда парковщиктер бул жер акылуу 10 сом бер деп жетип келишет. Вот эта бумажка, она не дает никакой ни ответственности, ничего. Парковки за рубежом. Унааны токтотуу ар бир айдоочунун баш оорусу. Биздеги унаа жайга 10 сомдон төлөөгө каршы эмесмин. Бул көп деле каражат эмес. Бирок менин машинемдин үстүнө кокус терек кулап, же бирөө жарым чийип кетсе эч ким жооп бербейт. Ал эми биз темир тулпарыбызды жайгаштырганы жатканда тейлеп жаткан адам эч кандай жоопкерчиликти мойнуна албайт. Мындан сырткары ар бир алынган каражат чындап эле шаардын казынасына кетип жатканын каяктан билебиз биз. Просто так для показухи. Вот эти циферки никому не нужны. Вот эти бумажки тем более никому не нужны. Белгилүү болгондой шаар боюнча 47 муниципалдык унаа токтотуучу жай бар. Эң чоң объектилер базарлардын жана ири соода түйүндөрүнүн жанынан орун алган. Күнүнө парковщиктер чогулткан жалпы каражат былтыр 10 миллион 773 миң сомду түзүп казынага төгүлгөн. Бишкек шаардык мэриясынын кызматкерлери бул сан мындан да жогору болмок экендигин айтышат. Эгер ортодо башка жарандар пайда көрүп кетпегенде. Мындан сырткары адамдар өздөрү кайдыгер мамиле жасап, унаасын токтоткондон кийин атайын талоонду талап кылышпайт. Биздин могул былтырдагы жана көркеңештен маселе көтөрүп чыгышты. Акча полный чогулбай таат деген сыяктуу кылыпчы. Бул жерде 40% бизде потеря болот да. Биринчиден бул жанагы удостоверение менен көптөр жүрүшөт, удостоверение менен жүрүшөт. МВД тияк бияктан андан бияктан деп ошолор акчасын төлөбөй кетишет да. Муну эч ким багыл көңүлгө албай атат да. Бишкек шаарынын кайсы көчөсүнө чыкпайлык жолдун боюнда унаалардын токтоп турганын көрөбүз. Бирок талапка ылайык атайын унаалар үчүн өзүнчө жай, өзүнчө короо болушу шарт эле. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндөгү жолдун тардыгынан жана ошондой унаа токточу жайдын жоктугунан негизги жолдордо эле унаалар моминтип токтоп турушат. Талапка ылайык ушундай болсо деле өзүнчө бир жол чырактан 15 метр аралыкта алысыраак жайгашыш керек эле. Азыр мына биз кадамыбыз менен санап көрөлү канча чыгарын. Бул жерден кадамдап санап көргөндө 7 метрге жетпеген эле аралык болду. Бул албетте туура эмес. Бирок өзүңүздөр көрүп турасыздар, 7 метр аралыкта болбой эле 1 метрге жетпеген аралыкта эле момундай окшогон унаалар токтоп жайгашып алган. Бул жол эрежесине таптакыр туура келбейт. Унаа токтотуучу жайдын көпчүлүгү муниципалдык болгондуктан ар бир айдоочудан 10 сомдон алуу шартталат. Ошол 10 сомду алаардан мурда мого окшогон талондор берилиши керек. Ар бир жаран ушуну талап кылууга милдеттүү. Меңиз 10 сом алгандан кийин бул мамлекеттин казынасына жумшалат деп айтылып келет. Андан сырткары ошол унаа токтоткон адамдын үстүндөгү формасы момундай жашыл түстүү, анан жанында дайыма өзүнүн ким экендигин тастыктаган күбөлүгү, башкача айтканда бежиги болушу шарт. Шаар жетекчилигине тиешелүү болгон документтерди колго алып, атайын форма кийген жумушчулардын күнүгө топтогон каражаты бюджетке түшөт дегени менен кызматкерлер башкача жооп кайтарышты. Төлөмдөр бул жерде Бишкек шаарынын көркеңешинин токтомунун негизинде 10 сом болуп бекитилген. 10 сомдон ашык бул парковкалардан ала алышпайт, ошо 10 сом муниципалдык немелер боюнча. Ал эми каражаттар бул жерде чогулган каражат полностью бюджетке кетет. 400-500 пула. Талон айлыгыбыз 1600. Талонду берип атасызбы? Талонуңуз барбы? Токтош. Могул ушул жерден кайсы жерге чейин алып үй канчага чейин? Эмес место барбы? Баргандан бөлүп да. Жок, ошондо канчадан Сен канча бересиң мэрияга? Мэрияга? Күндө канчадан көтөрөт? Оягы бизатын 600 сомбу, 500-700 сом ушундай. Мадам паркуется на слух?
Унааны жакшы айдагандан мурда токтотконду биринчи өздөштүр дегендей келип чыккан мүчүлүштүктөрдө жарандардын деле күнөөсү бар. Анткени көпчүлүк айдоочулар атайын окуу курсунан өтпөй күбөлүктү жөн эле сатып алышат. Эч кандай жол эрежелерин билбей шаарга айдап чыгып тыгындарды жаратып, унааларды дагы туура эмес жерге токтотконго үлгүрүшөт. Айтсак, быйыл жыл башталары менен машинасын тыюу салган жайга токтоткондордун саны 35 миңге жеткен. Мисалы, көпчүлүк учурда эле мына Ош базарынын тегерегинде, Аламудин базарынын тегерегинде, болсо мына Совет көчөсү менен Горький көчөсүнүн кесилишинде, ошондой эле Совет көчөсү менен Токтогул көчөсүнүн кесилишинде такай ушундай көрүнүштөр жаралат да. Биздин инспекторлор ошол жерге барат, иштейт, баягы айдоочуларга чара колдонот. Андан кийин экинчи бир жерге барып, кайра келгиче ал жер кайра эле жанагындай көрүнүш пайда болуп калды. Жол тыгыны менен унаа токтотуучу жай көйгөйүн билбеген мамлекет Япония. А бирок аталган өлкөдө жолдор тар, бош орун жок. Унаа айдап жүрүү дагы өзүнчө баалуулук. Ага карабай Токио шаарынын өзүнөн эле күнүнө 9 миллиондон ашуун машина өтөт экен. Булардын баары бир жерде токтоп туруш керек да. Бул маселени шаардык курулушчулар баарына ыңгайлуу жол менен чечишкен. Ал автоматташтырылган унаа токтотуучу жай. Айдоочунун милдети болгону темир тулпарын токтотуп кетүү. Андан ары атайын лифт машинаны автоматтык түрдө жертөлөгө түшүрөт. 12 этаждуу жайда 700гө жакын унааны батырууга мүмкүнчүлүгү бар. Мындай жайлар учурда бардык өнүккөн өлкөлөрдө кеңири жайылып келет. Биз турган жай Япониядагыдай болуп 15 же 20 кабаттуу унаа токтотуучу жай болбосо дагы, бул жердеги автоунаа токтоткон жай 4 кабаттан турат. Ушул эле жердин жашоочулары башка бирөөлөргө кор болуп суранып, өздөрүнүн унаасын токтотуп коеюнчу деп суранбаштан өздөрүнүн арбайын өздөрү согуп, мого окшогон автоунаа токтотуучу жайды куруп алышкан. Бул унаа 4 кабаттан туруп 22 машинаны батырууга күчү жетет. Анан кийин ушул жердеги токтогон машиналардын бардыгы электрдин жардамы менен ар биринин өзүнө тиешелүү номерлери болот. Ушул номерлерди базып, ушул жерге келип унааларын токтотуп, ушул жерден күнүгө айдап чыгууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Электр тогунун жардамы менен иштеген көп кабаттуу унаа жайы былтыр ачылган. Мындай курулуш өлкөдө биринчи жолу гана болуп, анан калса жарандардын демилгеси менен иш жүзүнө ашып отурат. Эгер мындай унаа токтотуучу жерлер көбүрөөк курулса, жол көйгөйүнөн арылат элек дешет мамлекеттик архитектуранын кызматкерлери. Анткени өлкөнүн жолдоруна дал ушундай көп кабаттуу унаа жайлар керек. Запрещены по нормативам. Шаарда кандай гана мекеме жаңы курулуш болбосун, долбоорун чийип берүү үчүн башка архитектурага кайрылат. Ошондо биз ар бир ири курулушка унаа токтотуучу жайдын ордун да кошо чийип беребиз. Эгер бардык ишканалар, соода түйүндөр ушундай ыкма менен болсо, унаа токтотуучу жайдын көйгөйү келип чыкпайт эле. Ал эми көп кабаттуу унаа жайларга каражат жок. Эгер шаар башкармалыгы бизге ушундай маселе менен кайрылса, кубануу менен чийип бермекпиз долбоорун. Телезрители видят, что многим жилые дома начинают. Көп кабаттууларга каражат жок болгондуктан жарандар болгон унаа токтотуучу жайларды жакшы колдонулары кажет. Башка айла жок. Автомашинеге тиешелүүбү же адамга тийиштүү? Бизде бардыгына тиешеси бар, тигинткенге болот, минткенге болбойт деген мыйзам чындыктары бар. Бирок ал чындыктар кагаздарда гана жашайт. Кыргызстан деген өлкө мыйзам менен эмес, түшүнүктөр менен жашап калган мамлекетке айланып баратканына бир топ болду. Биздин өлкөдө ким жашоону кантип түшүнсө, ошо түшүнгөнүнө жараша өзүнүн эрежеси менен жашайт. Парковщик жигиттер машинени кайтарып турган акысы үчүн кээде 10 сом, кээде 15-20 сом алып квитанция бергенди унутушат. Анткени алар дагы мэрияга баш ийбеген өзүнчө түшүнүк эреже менен жашайт. Түшүнүк маселесин мамлекеттик масштабта карасак, Акаев өзүнүн конституциялык түшүнүгү менен өлкөнү 15 жыл башкарса боло берерин далилдесе, Бакиев бийликке келгенде өкмөттүн үстүнөн дагы бир царий деген өкмөт ойлоттуп, анын үстүнөн уулу Максимди башкартып койсо боло бере турган түшүнүк эреже менен жашады. Убактылуу өкмөттүн тушунда мыйзам жок болсо, өлкөнү декреттер менен эле башкарып, анан жаңы конституция токуп, андан ары карай конституциялык соту жок деле оокат өткөрө берсе боло бере турган түшүнүктүү мыйзам катары түшүнүп алышты. Мына ушундай түшүнүктү. Түшүнүктөрдүн өлкөсүндө жашаганын толук түшүнгөн соң, Батукаев деген Крим авторитет түрмөдөн беймарал бошонуп, самолет менен Мекени Чеченстанга учуп кете берди. Өткөн бейшемби күнү Бишкекте Крим авторитет Камчы Көлбаевдин соту болуп, сот учурунда Камчы мага тагылган айыптарга макул болбой, мен күнөөлүү эмесмин деп өзүнүн түшүгүн айтып чыкты. Батукаев орууну шылтоолоп түрмөдөн чыкса жараша берет, Ташиев, Жапаровдор чыкса жарашпайбы деп өткөн жумада парламенттеги оппозициябыз дегендер өздөрүнүн түшүнүгүн айтып силкинип алышты.
Батукаев маселеси өкмөттүн эң таалуу жери экенин түшүнгөн парламенттеги Атамекен партиясы бул маселени баарынан каттуу айтып бакырып өкмөттүн огородуна таш ыргытууда. Өкмөт башчысын президент сунуштаганын эске алсак, жанагы ыргытылган таштардын шамалы президентке дагы тийип атканын белгилеп коюу ашыкча болбойт. Өкмөт башчы жакында эле чоң чогулуш өткөрүп иште кетирген калпыстыктар үчүн деп бир топ чиновниктерди кызматтан алды. Кызматтан кеткен акимдердин көбү Республика партиясынан экен деп, бул партиянын өкүлдөрү кээ бир гезиттер аркылуу ачык эмес күңкүлдөп каяш айтууда. Президент ички саясаттагы чулуу окуяларга өзүнүн оюнун агын көгүн билдире элек. Батукаевке өкмөттүк интригаларга байланышкан ылай суу тунуп, кимдин ким экени билинген соң Атамбаев ошого жараша позициясын билдирет болуш керек. Программанын автору катары авторду көз карашында менимче Кыргызстанда эмитен эле шайлоонун арыгы чабылып, шайлоого карата стратегиялык күрөштөр башталды. Бул күрөш мыйзамдын күрөшү эмес, түшүнүктөрдүн күрөшү экенин баса белгилеп коюу керек. Жеке менин түшүнүгүмдө бул күрөштө кимдердин акчасы көп болсо, жеңиш ошол тарапта болот. Ал акча өлкөнүн ичинен табылабы, сыртынан келеби, бул башкысы эмес. Акча үчүн баарына даяр саясий топтор, кландар Кыргызстанда жетиштүү. Мени колдоп кой, ошо акысына бир белек берип, облусту белек кылам деп, Жириновскийдин астына чөгөлөп барчу маңкурттар, Обамага ода арнап, Американын этегине намаз окуп тизелечү маңкурттар бизде шайлоо маалында көбөйөт эмеспи? Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Багыт программасын көрдүңүздөр. Биз Кудай буйрса эмки жекшембиде жолугушабыз. Саламатта болуңуздар.